Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөр. Мен Аскарбек уулу Эралы. Бүгүнкү греплинг боюнча ыкмаларды көрсөтөбүз. Азыркы ыкма каршылашымдын астында жатып, пут менен көтөрүп, жамбашча кыргытып, колун кайруу ыкмасын көрсөтөбүз. Мындай положенияда мен сопернигиме колун кайрып, же буга мен атака жасап атпайм. Жасап аткан маалда бул жигит путуна туруп кетет. Ушул моментте ушул жерден жакшы караңыздар. Эки путту киргизип аласыздар аласына. Ушул жерден колуңуздарды кийинки колго даярдашыңар керек. Сол жагына. Мен бул жигит каршылашымды кармадым. Ушул моментте колдонуп кетишим керек. Ушул жигитти көтөрүп, ошо мен ушул силерге дагы бир сыйра көрсөтүп берейин. Мен сопернигими мына каршылашымы дабит эткен маалда бул путуна турат. Турган маалда мен соперникти өзүңөргө удобный болуш үчүн, ыңгайлуу болуш үчүн бир колдун астынан киргизип турушум керек. Ушул маалда каршылашымды көтөрүп, ошо кол ыкмасына өтөм. Кол ыкмасына өтүп, кол кайруу приемуна келебиз. Греплингдеги күрөштөгү аладагы чыгуу, үстүгө чыгып отуруу ыкмасын көрсөтөбүз. Ушул жерден көпчүлүгү адашып атат спортсмендерчи. Ушуну туура жагын көрсөтүп коеюн. Мен азыр ушул каршылаштын үстүнө чыгышым керек. Ошол ыкманы көрсөтөм. Мен бул мени мындай карта абалында кармап турат. Мен бунун үстүнө чыгыш үчүн адамды мына жердеги тамырлар болот, булчуңдар болот. Кармаганда мына жердеги кабырганын асты бар. Ошол жерди кармап, чыканагыңыз менен ошол булчуңду басасыз. Баскан маалда адам күчүн жоготот. Мисалы, оң, сол, любой жагын бассаңыздар, мындай жоготкондо ошол жактагы тизени ошол жерге киргизип коюшуңуздар керек, мындай кылып. Киргизгенден кийин сразу ошол жердеги көпчүлүгү мында путун түз кылып киргизип алып, адамды чыгарып ийет. Бул жерден өзүнүн ыкмасы бар. Тизе киргенден кийин сөзсүз путуңуздар менен экинчисин пут жылбаш үчүн блок кылып коесуздар. Вот. Ушул жердеги булчуңду тизенин сөөк кыры менен ошону басып туруш керек. Адамдын үстүнө жаткандан кийин экинчи путуңуздар менен, экинчи пут бар. Экинчи путуңуздар менен бул каршылашыңыздын путун бул жакка көтөрүп алыш керек. Бул жакты басканча. Ошол момент сол колуңуз менен каршылаштын экинчи путунун аркасына өткөрүп, өзүңүз корпусуңуз бул жакка өтүп кетиш керек. Мына жерде кыр сөөгүңүздөр менен мунун жоон сөөгүн кысыш керек. Сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Бармак колдоруңуз менен кабырга бүткөн жердеги ачык жерлер бар, ошол жерде путун басасыздар. Чыканагыңыздар менен путтун булчуңдарын басыш керек. Сандын басканда каршылашыңыздын путу автоматически өзгөрөт. Ошол моментте тизени киргизип аласыздар үстүнө басып. Өзүңүздүн кыр сөөгүңүз менен үстүнө басылат. Булчуңдардын үстүнөн басылат.
Puттун аягы менен буну заблокировать этип коюшуңар керек. Пут эки жака чыгып кетпеш үчүн. Чыгып кетпегеш үчүн и андан кийинкисин буну каршылашыңыздын путун мүйрүңүзгө ыргытасыздар дагы өзүңүздүн мына кыр сөөгүңүз менен табит этип коесуздар. Ушул положенияга келгенден кийин менин каршылашым же мага үстүмөн келип, үстүмөн кармай албайт. Бул положенияда мен бул путумду заблокировать этип койдум. И путу бул жакта жылбай калат да. И бул мага багынганга муктаж болуп калат. Мен ушул положениядан каршылашымын качып чыгып кетүү ыкмасын пайдаланып жатканында каршылашымын колун оң же сол жак айырмасы жок, сага кайсы жагы удобный болуш керек. Ушул колду кармаганда ушул жерден көпчүлүгү ушул жерден адашып атышат. Көпчүлүгү колду кармап Тимураны булар каршылашына билгизип коюшат да. Колду кармап мына положенияга барганда каршылашым плечосу менен түртүп коет. Мен жасай албай калып атам. Онун өзүнүн ушуну тезирээк жасаш үчүн колду кармагандан кийин путумун жардамы менен Тимурга алып кетем. Кандай кылып? Колду кармаганда сразу одновременно деп коет бизде. Ушуну путуңуздун жардамы менен колун өзүмө тартканча өзүм корпусум менен кошо бир убакта барып калышым керек. Мына системага барышым керек. Ошондо Тимура таза түшөт. Колду кармаганда булчуңдун аркасынан кошуп кармаш керек. Көпчүлүгү мында болуп калат. Булчуңдун аркасынан келиш керек. Кармаш керек. Өзүңүздүн билериңизди кармайсыз. Ушул малда кармагандан кийин экинчи путуңуз менен каршылаштын путун илесиз. Бул жактагы путун. Экөөнү одновременно көтөрсөңүз, каршылаштын билегинен кармаганда путуңуздун жардамы менен путуңуздун и өзүңүздүн корпусуңуз экөө одновременно бир убакта барып калыш керек. Вот. Ушул положение кармаганда каршылашыңыз эч жака жыла албайт. И если путуңуздун оң путуңуз менен соперниктин сол путун өдө кайрыйсыз, экөөнү бир убакта көтөрсөңүз, сдавать этет. Каршылашыңыз утууңага муктаж болот. Каршылашым менен чыгам деп, мени түртөт же тартат. Ошол маалда колду алмаштырыш үчүн баш жакта коюш керек. И колун кармаганда көпчүлдүктөрү мындай каршылаштын колун түз кармап алышат мындай. Түз кармап алганда бул сопернигин бул ыкмадан чыгып кетет. Бул ыкмадан чыгып кетпеш үчүн соперникти колду билергиттен кармаганда кайрып кармаш керек. Түз эмес, мындай кайрып кармаш керек. Кайрып кармаганда сопернигимин 80-60% күчү жоголот. Кайрып кармасам. Если түз кармасам, сопернигим менен чыгып кетет. Ошон үчүн үстүнөн кармаганда Тимуранын колду кайрып кармаганга үйрөнгүлө. Если колду кайрып кармап алсаңыздар, колуңуздарга любой маалда удобный болот. Мына үстүңкү Тимуранын үстүңкү ыкмасы ушундай болот.
биз окуучум экөөбүз грэпплинг боюнча ыкмаларды көрсөтүп кеттик. Спорт менен машык кыла, ийгиликтер жарата бериңиздер.